негизги бүгүнкү бизге көтөрүлгөн маселе бул акча алмаштыруу жайларын жабуу жөнүндө законопроекти артка кайтарып алуу. Булар акча алмаштыруучу жайларды иштеткен ишкерлер. Алар валюта алмаштырган жайларды жабууга багытталган мыйзамга каршы оюн билдирип чыгышты. Айтымдарында айрым көмүскө иш кылгандарды шылтоолоп, калган мыйзам чегинде иштеп келаткан ишкерлердин да ишин токтотуу туура эмес. Акча алмаштыруу жайлары чет өлкөгө акча жөнөтө албайт кыздарым, балдар. Эч ким жөнөтө албайт. Экинчиси, мынабу финансовый стабилизацияны кылабыз деп атат го. Финансовый стабилизацияны биз кылбайбыз. Финансовый стабилизацияны ким кылат өзү? Банк өзү кылат, кыздарым. Же натура айтам. Бир күндөн кийин биздер жабылгандан кийин, бир жумадан кийин канчага чыгарды? 83-кө чыгарды. 2 жумадан кийин 85-ке покупка кылды. 86-87-ге продажа кылды. Адамдар таң калышты. Доллар 85-ке чыгып кетти. Каяктан деди? Биз кылган жокпуз да. Мына силерге финансовый безопасность. Ишкерлер валюта алмаштырган жайлар соцфондко, салык кызматына убагында социалдык төлөмдөрдү төлөп келгенин айтышат. Ошондой эле юридикалык жак болуп каттоодон өчкөн. Өлкө аймагы боюнча жылына 100 миллион сомдон ашуун салык төлөшөт. Бул жайларды жабуунун артында депутаттардын жеке кызыкчылыгы бар болушу мүмкүн деп божомолдошот. Алып сатуу ортосундагы айырма. Ошол айырманы биз коммерческий банк менен обменный бюролордун ортосунда талаш болуп атат да. Ал жерде өздүк кызыкчылык болушу мүмкүн. Себеби дегенде обменный бюролор жабылса, коммерческий банктар иштейт да. Если коммерческий банктар өздөрү гана иштесе, албетте ошол курсовая разница коммерческий банктарга түшөт. Обменный бюролор жабылат, иштебейт. Биздин оюбузча бул депутаттарга кимдир бирөө аркылуу может ушундай сунуш көрсөтүлгөн, колдоп берүү жаатында. И ошол Улуттук банктын кагаздарын алып, мына нарушениялар боюнча, предписаниялар боюнча, и курстун өйдө төмөн болушун негиз кылып туруп, бизди жапканга аракет кылышат. Бул жерде мен ойлойм, сөзсүз түрдө бир жеке кызыкчылык бар да. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде долбоору сиздердин мониторингиңиздерде илинип турат. Парламентте дал ушул мыйзам долбоорун сунуштаган Гүлшат Асылбаева 11-июнь күнү мыйзамга түшүндүрмө берген. Ал демилгеси валюта жайларын жабууга багытталбаганын, алар мамлекет менен башка формада иштей турганын белгилеген. Акча алмаштыруу жайлары айтып жаткан 100 миллион сом салык төлөнөрү жалган экенин, чынында 37 миллион сом гана төлөнүп, сатуудан түшкөн салык такыр төлөнгөн эмес дейт. Депутат, андыктан мыйзам кабыл алынса, акча алмаштырган жайлар мамлекетке көбүрөөк салык төлөп калышат. И поэтому призываю тоже обменное бюро взять ответственность социальную. Мен валюта бюролордун ээлерин элдин бюджеттин алдында жоопкерчиликтүү болууга чакырам. Эгер алар сатуудан түшкөн кирешесинен 1% салык төлөсө 7 миллиард сом болот эле. Биз акча алмаштыруу жайлардын ээлери менен жолугуштук. Алар менен консенсуска бардык. Бул мыйзам кабыл алынса 2021 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Аларга мамлекет менен иштешүүгө убакыт берилет. Мыйзам акча алмаштыруу жайлардын кызматкерлеринин эмгек келишимин мыйзамдаштырууга да уруксат берет. Подумать над формой сотрудничества с государством. Это должны быть все-таки юридические лица, которые также защищают тех же сотрудников обменных бюро. Мыйзамды сунуштаган депутаттардын маалыматында 2019 жылы акча алмаштырган жайларга 294 жолу текшерүү болгон. Бардык валюта жайларын текшергенде 75%-ында мыйзам бузуулар аныкталган. Андан сырткары, өлкө аймагы боюнча валюта жайларынын акча жүгүртүүсү 733 миллиард сом. Алар 6.000 сомдон 10.000 сомго чейин гана патент төлөйт. Кыргызстанда 460-тан ашуун валюта алмаштырган бюролор бар экени, аларда 30 миңге жакын адам иштей турганы айтылат. Арген Нуров, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.